Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын саламы жана салаваттары болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Индонезиялык аялдын окуясы баарыбызды таң калтырды. Бул аял дүйнөдөн өткөндөн кийин кабырында ажайып мужиза болду. Ал аял дайыма Куран окуп жүрүүнү өзүнө адат кылып алган эле. Жатаар убакта 30 аяттан турган Мүлк сүрөсүн окубастан уктабайт эле. Табарак сүрөсү тууралуу хадисте мындай делет: Ким табаракаллази мүлктү ар күнү кечинде окуса, анын себебинен Алла Таала кабыр азабынан сактайт. Расулуллах саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда аны тосуучу деп атаар элек. Насаи риваяты. Ар бир жан өлүм даамын татуучу дегендей, ал аялдын да ичер суусу түгөнүп, бул дүйнө менен коштошуп кете берди. Мусулмандар ага жаназа окуп, жакындары аны мүрзөгө алып барып, алдындан даярдап коюлган кабырга коюшту. Үстүнө топурак тартып, кайтып кетип жатышканда, кабырдан кандайдыр бир үндөр угулду. Алар менен кошо келген илимдүүрөөк аксакал кабырга жакындап кулагын түрүп тыңшап калды. Аны көргөн башкалар да кайра кайтып келишти. Кабырга жакындаар экен, жагымдуу жыт тарап жатканын сезип, нур чыгып жатканын көрүштү. Аксакал чогулуп турган жамаатка карап, мен бул кабырды тыңшап жатканымда бутумдун асты кыймылдап жатканын билип, түшүнүксүз сүйлөшүүлөрдү уктум. Айлананы буруксуган жагымдуу жыт дал ушул кабырдан таралып жатканын да сездим. Жана мен бул окуяларды ага берилген кабыр ырахаты, жана жаткан жеринин кеңейтилүүсү, жана 5 бакчаларынан бир бакчага айлануусу деп жорудум, деди аксакал. Ошол жердеги топтолгон жамаат күйөөсүнөн аялың кандай амалдарды аткарат эле деп сурады. Күйөөсү аялын дайыма Куран окуп, кечинде жатаарда Табарак сүрөсүн окубастан уктабас эле деп жооп берди. Мындай окуя пайгамбарыбыздын доорунда да болгон. Ибн Аббас радыйаллаху анхудан риваят кылынат. Сахабалардын бирөөсү кабыр үстүнө чатырын тигип алды. Ал жер кабыр экенин билбеди. Кийин кабыр ичиндеги инсан Табарак сүрөсүн акырына чейин кыраат кылганын укту. Пайгамбарыбыздын алдына келип: "О Алланын элчиси, билбестен чатырымды кабырдын үстүнө тигип алыпмын. Анын ичиндеги бир адам Табарак сүрөсүн акырына чейин окуду" деди. Ошондо пайгамбарыбыз: "Ал тосуучу, ал жардам берүүчү, аны кабыр азабынан куткарат" деди. Термизи, Табарани риваяты. Башка бир риваятта Абдулла ибн Масуд радыйаллаху анху айтат: Киши кабырга коюлганда периштелер аны бут жагынан келишет. Ошондо аларга: "Силерге бул тараптан жол жок, ал Мүлк сүрөсүн окуйт эле" дейт. Соң алар көкүрөк же курсак тараптан келишет. Аларга: "Силерге бул тараптан жол жок, ал Мүлк сүрөсүн окуйт эле" дейт. Алар баш тараптан келишет. "Силерге бул тараптан жол жок, ал Мүлк сүрөсүн окуйт эле" дейт. Имам Хаким риваяты. Мына бул окуялардан жана куттуу хадистерден билинип тургандай, эгер биз дагы сүннөткө амал кылып, кечинде Табарак сүрөсүн окуп жатууну өзүбүзгө адат кылып алсак, албетте индонезиялык аялга насип эткен ырахат бизге да насип этет буйруса. Болгону ыхлас менен амал кылуу калды. Элдин арасында кабыр азабы эле делинет, деги кабыр ырахаты деген барбы деген суроолор көп. Мына сиздерге биздин заманыбызда болгон далилдердин бири. Эгер биз мурда шариятка амал кылып өткөндөрдүн доорунда жашаганыбызда, балким кабыр ырахатына бөлөнгөндөрдүн көбүнө күбө болмокпуз. А бүгүнкү күндө көпчүлүгүбүз шариятка амал кылбай койгондуктан, кабыр азабына дуушар болгондорго гана күбө болуп калдык. Ошондуктан амал кылалы. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.